31 жаштамын. Кайсы кесиптин ээсисиң? Мен өзүм сүйгөн кесиптин ээси болгон үчүн аябай кубанычтамын. Ушу кичинекейден бери максат кылчумун. Журналист болсом, калыс, чындыкты сүйлөгөн адам болсом деп, анан Кудайым ошол тилегимди аткарып, окууга өттүм, журналистиканы бүтүргөм. Азыр Захав деген телестудияда иштеп жатам. Дивора, сени мен угармандарга Өлбөстөр дүйнөсүнүн өкүлү катары тааныштырып турам. Сөзүбүздүн башында айтып кеткендей, өлбөстүктүн өкүмдары болгон Кудайды тааныган адам гана Өлбөстөр дүйнөсүнүн өкүлү боло алат. Ошо Кудайды кандайча таанып калгандыгың жөнүндө баяндап берсең. Бул менин жашоомдогу эң бир өзгөчө окуя. Окууну бүтүп шаарга келген жылдары башталган бул окуямчы. Мен жүрөгүм ушунчалык үмүткө, жаңы максаттарга, жаңы бийиктиктерге умтулчу. Анан шаарга келдим, окууга өттүм. Эң жакшы досторду табам. Өзүмдүн биринчи сүйүүмө жолугам. Сүйүктүү кесибимдин ээси болом. Мен да өз изимди калтырам деп ушундай ой максат менен келген. Бирок тилекке каршы 1 жылдан кийин аябай чоң көңүл калуу болду. Чогуу жашаган, чогуу окуган кыздардан көп туура эмес жактарын көрдүм. Бул дүйнөдө чыныгы достук деле жокко деп жүрөгүм жараланып калды адамдарданчы. Өзүм баягы телевизордон көрүп суктанып, мен ушундай болсом деп жүргөн адамдардын эл көзүнчө бирди сүйлөп, анан эл жокто бирди сүйлөгөнүн көрүп, анан бул жашоодо чындык деле жок турбайбы? Жада калса мен ушунча урматтап сыйлаган адамдар деле калп айтышат турбайбы? 200 болушат турбайбы деп. Ушунчалык жаным кыйналгандыктан, адамдардан, бул жашоодон тынчтык таппагандыктан аябай мындай жүрөгүмдө бир боштук пайда болуп калды да. Ошол боштукту толтурсам деп, мындан аркы жашоом кандай болот? Эгерде бул жашоодо чындык бар болсо, сөзсүз ошол чындыкты табышым керек. Эгерде бул жашоодо чындык жок болсо, анда жашап деле кереги жок деп ойлодум. Бир жолу мени группалашым Аларча күмбөзүнө алып барып калды. Ал жакта атактуу адамдарды көмүшкөн экен. Эстеликтерди көрдүм, жазууларды көрдүм. Анан мен эмес, бул атактуу адамдар деле бул жашоодон өтүп кетти, эмне тапты деп. Ал окулдун күмбөзүнө келип, анын ырсаптарын окуп, эстеп, анын өмүрүн эстеп, башка адамдардын күмбөзүнө келип, алар жөнүндө ойлонуп, анан мен бул жашоого эмнеге келдим, эмнеге жашап жүрөм, мен кайда барам, менин кимге керегим бар деген суроолор болду. Анан өзүмдүн кичинекей дептериме да жазып койгом да. Мага Кудай керек, мен табышым керек Кудайды, ал бар болсо мен табышым керек. Ошол изденүүлөрүм аркылуу мен ошо Өлбөстөр дүйнөсүнүн өкүлү болуп калдым десем болот да. Анан ошентип жүргөн маалда туура 1 жылдан кийин өзүмдүн классташ кызыма жолуктум. Ал болсо жүрөгү толгон кубаныч, көздөрү толгон кубаныч, өмүрү толгон кубаныч. Ал келип айтты мага: мен чындыкты таппадымбы, мен атамды таппадымбы, Кудай биздин атабыз турбайбы, ал биздин күнөөлөрүбүздү кечириптир деп. Эч нерсе түшүнгөн жокмун да. Бирок анын айткан сөздөрүндө бир чындык бар экенин сезип турам, бирок түшүнбөй атам да. Анан ал айтты: Кудай бизди ушунчалык сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун курмандыкка чалыптыр. Эгерде сен ушул курмандыкты кабыл алсаң, эгерде ишенсең, ошол ишеним аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болот экенсиң десе, дагы мен мындай акылым ачылып түшүнүп кирген жок да жүрөгүмөчү. Ага чейин да мен көп адамдардан жакшы нерселерди угуп келгем да, көп диндин өкүлдөрүн угуп келгем. Жакшы сөздөрдү айтат, бирок жашоосунда чындыкты чын айтканда тапкан эмесмин да. Анан биз чогуу жашап калдык. Кудай ушундай мүмкүнчүлүк берди. Анан мен анын жашоосун карай баштадым. Карасам, чын эле баягы айткан сөздөрүнө жашоосу жарашып турат да. Ушунчалык адамдарга мээримдүү, ушунчалык боорукер, камкор. Эгерде туура эмес кылып алса дагы сөзсүз кечирим сурайт. Анан мурда кылган туура эмес нерселер үчүн да келип кечирим сурады да. Эгерде биз эми 10 жыл болбосо да көп жыл бирге окудук, анан ошондо мен сени капа алган болсом, туура эмес нерселер болсо мени кечир деп, мен Кудайдын алдында, сенин алдында жүрөгүм ачык болушун каалайм деп. Мен мындай адамды биринчи жолу кездештиришим болчу да. Анан айттым: чын эле сен чын эле Кудайга ишенет окшойсуң. Мен сенин жашооңдон чындыкты көрүп жатам. Анан сен барган жака мени да алып барчы деп. Өзүм сурандым да, жүр десе укчу эмесмин. Анан алып барчы деп сурандым. Анан мени Исага ишенгендердин чогулушуна алып келди. Баардыгы ушунчалык кубаныч менен тосуп алышты. Бул дүйнө менен алардын ортосунда асман менен жердей айырма бар болчу да. Анан ичимен дагы бир мындай шектенүү келди.
алар баягы мени кызыктырыш үчүн мага жакшы мамиле жасап жатышат депчи. Бирок арадан убакыттар өттү, алардын мага болгон мамилеси өзгөргөн жок. Анан дагы эле суроо, алар айтат, даярсыңбы? Кудай сага түбөлүк өмүр бергиси, Кудай сага түбөлүк өмүр бергиси келет. Ошол өмүргө ишеним аркылуу ээ болосуң деп айтышты. Анан мен ойлоноюнчу десем, макул, сен бул кадамың чын жүрөктөн болуш керек деп айтышты. Анан мен ойлонуп жүрдүм. Анан бир айдан кийин бир чогулуш болуп калды. Ошол чогулушта Исанын өлүмү жөнүндө эскердик. Анан ушунчалык улгайып калган адам, Иса үчүн көп кыйынчылыктардан өткөн, түрмөлөрдө отурган, бирок өзүнүн ишенимин сактап калган, өзүнүн ишенимин эч нерсеге алмаштырбаган адам келип, жаштары аппак, ушунчалык карып калган адам айтты да, мен жаш кезимде өмүрүмдү Кудайга тапшыргам, ошол жолуман карыганга чейин кайткан жокмун. Мен билем, Кудай бизди сүйөт. Кудайга барыш үчүн Исадан башка жол жок деп, мен жүрөгүмдө толуп турган суроолордун баардыгына ошол адам аркылуу жооп алдым да. Чын эле Кудай мени сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун жибергендигин, Иса мен үчүн канчалык азап чегип өлгөндүгүн түшүндүм. Анан ошол адамдын айтып берип жаткан сөздөрү, Исанын азап чеккени, анын мага болгон сүйүүсү, ушу айкашкан жыгачта асылып турганы мен үчүн көз алдыма тартылып кетти да. Анан мен ушунчалык ыйлап, Кудайым, сен мени ушунчалык сүйөт турбайсыңбы? Кечир, мен түшүнбөй жүрсөм, адашып жүрсөм кечир. Мен кабыл алам, мен үчүн курман болгонду кабыл алам. Мен муктажмын сенин сүйүүңө, мен кечиримиңе, сен берген түбөлүк өмүрүңө мен муктажмын. Кел менин өмүрүмө. Ушул күндөн баштап мен өмүрүмдү сенин колуңа тапшырам дедим. Бул 1991-жыл 29 май болчу. Эстеп калганымдын себеби, Исадагы бир туугандарым ушул күнү сен рухий жашоо үчүн төрөлдүң деп айтышты. Эгерде мен жердеги ата-энелерим мага табигый өмүр берген болсо, эми Кудай атам мага рухий өмүр, рухий жашоо тартуулады. Анан Девора, мен дагы ушул кубанычты башыман өткөргөндүктөн азыр сен айтып берип аткан нерселериңди мен толук түшүндүм да. Сен абалыңды ошондогу жакшы түшүндүм. Бирок замандаштарыбыздын арасында мындай ойдогу адамдар бар да. Сезимтал, сезимкөй адамдар жашоодогу ар кандай кыйынчылыктардан алар оор жаракат алышат. Ошондой абалда алар кайсы гана ишеним жолунда жүргөн адамдар болбосун, жолугуп жакшы сөздөрүн, сүйүүсүн көрсөтсө, алардын сезимине басым жасалып, ошол ишеним жолунун таасирине берилип кетишет деген ойдо жүрүшөт да. Анан сезимдерине анчалык маани өрбөген, кабилтең адамдар мындай кыйынчылыктарды жөн эле өтүп кетишет. Сезимтал адамдар да ошондой жолго түшүп кетишет деген ойлор да бар да. Анан биз билебиз да, Исага ишеним бул сезимге жасалган басымдын натыйжасы эмес. Анан сен ошондой адамдарга өзүңдүн туура жолду тандап алганыңды эмне менен түшүндүрө алат элең? Мен сезимтал адам экенимди тааныбайм албетте, бирок мен жогоруда өзүмдүн көйлөгүмдө айтып кеткендей, мен адамдардын жакшы мамилеси же жакшы сөздөрүнүн аркасында Кудайга ишенип калган жокмун. Мен чындыкты издеп келгем, Кудай сөзүнөн ошол чындыкты таптым. Ошондуктан ага ишенип калып, Кудайга өзүмдүн өмүрүмдү тапшырдым. Бирөө айткан экен, Кудайга биз бир кадам жасаганда Кудай бизге 10 кадам жасайт депчи. Анан чындыгында Кудай бизди курчап турат да, бирок биз дабыбызды салып жүрөбүз көп убакка чейин. Кудайдан башка жакта эч нерсе жок экенин көргөндөн бир аз көз чаптырганда Кудай бизди кучагына алып алган сыяктуу болот го. Сенин көйлөгүңөн дагы Кудайдын ишен, Кудайдын даңкын көрүп атам. Ишенип калгандан кийин жанагы өзүң суктанган классташыңдын жашоосундагы эле сенде дагы кубанычта болгон жашоо, маңыздуу жашоо башталса керек. Кудай баягы мен кайгыга толгон жүрөгүмдү кубанычына толтурду. Бул дүйнөдө кандай кыйынчылык болсо да Кудайдын сүйүүсү менен жеңип чыгууга мүмкүн экенин сездим. Анан менин жашоомдо чындыгында кереметтер башталды. Алгачкы керемет десем болот. Мен жаңы ишенип калганда апам, туугандар, ишенбеген классташтарым, группалаштарым, чогуу жашаган кыздар. Бирок мен жүрөгүмдө чындыкты билип алгам да. Жок, мен 18 жашта болчумун, ошондо кайратыма таң калам да, Кудай эле өзү ичиме бекемдеп туруптур да. Канчалык мага басым көрсөтүшсө дагы, мугалимдерим ар тараптан басым көрсөтүлсө дагы, ошо жүрөгүмдө ишенимди сактап кала алдым да. Анан айтышчу, сен окууну бүтүрө албайсың, оюңдун баары башкага толгон депчи. Бирок Кудай мени уятка калтырган жок. Бир да жолу пересдачага калган жокмун. Кудайдын
даңкы менин жашоомдогу. Анан университетти кызыл диплом менен бүтүрүүгө жардам берди. Анан ушул жеңишти көргөндөн апам айтып, сен Кудайга ишенип калганда аябай жаш болчусуң, башкалар сени алдап башыңы айландырып кетет го деп коркком. Бирок мынакей окууну да бүттүң, чоңойдуң, эми мага кеңеш бергенге жарап калдың. Өз жолуңду өзүң танда, мен сени кыйнабайм, барба, ишенбе деп айтпаймын. Бирок мен улгайган адаммын, мени жайыма кой депчи, мен элден бөлүнө албайм, тууган уруктан бөлүнө албайм, бирок сенин ишенимиңе, сенин Иса Теңирге ишенишиңе эми каршылык көрсөтпөйм деп айтты. Анан кийин биринчи жана акыркы сүйүүңө жолуктуң. Бул дагы керемет да жашооңдо. Кыздарда сүйүү сезимдер эрте эле ойгонот го. Менде деле эрте эле ойгонгон болчу. Анан ар кимди өз ичимен жактырып жүрчүмүн. Көп жаңылыштыктар болду, көп жактыруулар болду. Кудайга ишенгенден кийин деле ошол сүйүүгө суусаган жүрөгүм дагы өзүнүн жартысын издеп жүрдү. Бирок мен ага жакын карады эле жолуктум. Мен Кудайдан өмүрлүк жарымды сурап сыйынгандан кийин 7 жылдан кийин ошол жолугушууну Кудайым берди. Биз 1 жыл мурда баш коштук. Мен кеңеш айтып кетким келет. Биз аялзат болгондон ушунчалык бизде бирөө жан дили менен берилип сүйүшүн каалайбыз, бирок биз өзүбүздүн жүрөгүбүздү бир адам үчүн сакташыбыз керек экен. Андай сезимдерибизди, каалоолорубузду да тизгиндей алышыбыз керек экен. Кудай биз үчүн сөзсүз бирөөнү даярдап койгон. Ошол адамды күткөн аябай жакшы экен деп айткым келет. Жүрөгүбүздө каалоо бар го, мен өмүрлүк жарым мындай болсо, мындай болсо, мындай болсо деп. Мен да жүрөгүмдө ошондой каалоолор бар болчу, бирок Кудай мен жүрөгүм каалоосунан дагы ашырып берди. Ал сүйүктүү ата экен, ага баардыгы мүмкүн экен. Бирок баардыгы Кудай ойлонуштуруп койгон убакта, Кудай каалаган убакта ишке ашат экен.